Буга чейин ак өргөдөгү деле үйүбүздү көбү тарталы дегенде көргөзчү эмесмин. Себеп дегенде көрбөй эле койсунчу дечүмүн да өзүмчө. Биз башка жакка ак өргө эмес экен да төлөйт экенсиң да. Ошондо $75,000 да. $75,000. Кыздын ролун ойногон бул күнөө болот. Анда уже бул нерсе точно харам да. Заманга жараша эле го дейм. Оор болуп атат да. Мен азыр ошону аракет кылып Жакында эле инстаграмыбызды взломать этип кетишти. Ассаламу алейкум ардактуу көрүүчүлөр, Канат шоу мен YouTube каналынын катталуучулары жана эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрү. Бүгүн биз өзгөчө инсандын үйүнө конокко келдик. Бул инсанды 3-4 ай мурда биз жестко пранкка салып, элдин баары таарынып жүрөт деп ойлоп атат, бирок түшүндүрүп айтып, ушундай Самат байке давайте дальше катышабыз деп мен айттым. Самат байке макул деди, бирок жакшы жаңылыктарын, көптөн бери элге көргөзбөгөн сонун нерселерин, байлыктарын, чыгармачылыктарын бүгүн мага көргөзөм деп сөз берди. Ошондуктан биз азыр Самат Эркинбековдун үйүнө келип отурабыз. Биздин эки сөз долбоорунун көрүүчүлөрү калтырбай көрүңүздөр. Самат Эркинбековдун мощный жашырып жүргөн секреттерин биз сиздерге ачып беребиз. Достор, Самат Эркинбеков байкебиз келип атат. Самат байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз? Ушул терский жерде жашайт экенсиз. Бул жерде кимдер гана жашабаган, канча деген атактуу инсандар жашаган жер. Бизге да насип этсин ушул жерде жашаган. Буйрса. Сиздин жаңы үйүңүздү жана жаңы автоунаа болду дегенди угуп биз атайын сүйүнүп отуруп келип отурабыз. Ошону биз менен бөлүшөт өттүрүз балким элибиз менен. Канат эми пранк дегендериңди токтот, Бүгүн эми үй бүлөм менен серьезныйраак интервью алчы, пожалуйста, сураңчы. Хорошо. Бүгүн биз өтө серьезный бололу деп чечтик, анткени адамга да кээде иногда серьезный болуш керек. Все, тогда мы начинаем, шеф. Кош келгиле анда. Грамотно сделаем, да? Үй жакка өтөлүк. Үй жакта негизи жаңы жол салынып атат бизгечи, асфальтчы. Ошон үчүн биягынан өтүп кетели. Самат Капаров жашагандан бери жаңы жол да ошол жакта. Ошо жаңы жолду мен көчүп келгенде айттым, давай иштегиле салгыла деп. Машалла. Бисмиллахиррахманиррахим. Жаңы элитный домдордун бири экен да. Самат байкем, эмнеге ушул райондан тандадыңыз? Биринчиден центрга жакын, экинчиден ушул балдарымдын мындай келечегине мектептерге, жакшы мектепке, жакшы садиктерге берейин дедим. Ушу жакшы райондо байлардын балдары менен чоңойсун дедим да. Эми өзүңүз байсыз да, конечно. Жан дүйнөсү бай адамдар менен чоңойсун да. Канчанчы этаж? 9-этаж. Эмнеге 9-этаж? Эми бийигирээк жакшы да, шамал келип турат. Кондиционер койбойсуң. Бийиктен караган адамдын ой жүгүртүүсү бийик дейт деген сияқты. Анысында биз да мындай чыгармачыл адамдар балкондо терезени карап ойлонуп отурган жакшы көрөбүз да. Негизи ойлонгонго деле убактыңыз барбы балкондо отуруп? Жок, азыр боло элек, бирок эми табылат да. Жүрүңүз анда үйгө кириңиз. Кош келгиле. Кош кел, Канат. Кош келдик. Кош кел. Машалла, бисмиллахиррахманиррахим. Какая прекрасная аура, да? Вот это дом. Спасибо. Пожалуйста, проходите. Машалла. Садитесь. Да, мындай үйдө отургуң эле келет го. Үйдү до конца бүтө элекпиз, телевизор бирдекелерибиз да орнотуп элекпиз. Азыр мен жаңыдан киргенге мындай шок болуп атам да, что үйүңүздү аралап көнө албай атат окшойм, биринчи конок болуп келгенге. Шок болбой эле кой. Нормально эле да бар. Нормально. Өзүм үйүмдөгүдөй эле сезип жүрөм. Өзүң үйүңдөгүдөй. Жеңет, коон даярдап коюңузчу деле. Сизге заказ берип. Жеңең азыр чай-пай даярдап турсун. Экөөбүз чай ичели, сүйлөшөлү. Үйүңүздүн светине мындай кирип келатканда залыңызга эмне себептен ушул жака жыгачтарды койдуңуз? Бул кимдин идеясы? Бул досубуз бар, Азамат дизайнер, Азамат деген Кубанын группалашы. Куба өзү дагы архитектураны да окуп отчисление болуп кеткен да, 3-курстанчы. Там ошого чыгып сабак барбай коюпчу. Өзү архитектор. Өзү негизи архитектор. Ошонун эме группалашы Азамат деген аябай таланттуу бала экен. Ошол кеңешип ушул үйдү жаңы алып атканда эле чого келип, ушу дизайнын өзү чийип, аны ушундай чого кеңештик да, кыскасы мындай жыгач эметкенде бир мындай эс алдырган мээге эме өзүнчө бир философиясы бар дегендейчи. Сизге философиянын пайдасы тиет атабы? Жакшы экен мындай жыгач. Мындай философия кылат. Жок, жыты дейт да, анан жытташ керек экен да мынчы. Жытташ керек экен, Жыттаганда мээ эс алат дейт, анан жыттай элекмин пока. Эмне мынча фантазияңыз күчтүү. Бул залга ошондо азыркы убакта конок чакырып, той алып,
бата берлек үйгө, Жок, мындай жакын баягы өзүмдүн бир туугандарым деле чакырып, чай берип, батасын алдык. Анан Кудайым буйрса күзүндө ушул уулума тушоо той менен ошо үй тойду бириктирип элем, мындай жалпы элди чакырып, конокторду чакырып батасын алалы дегенбиз. Азырынча жумуш болуп атканда азыр иштейлик, чыгармачылыкка азыр иштей алалык, анан той бере турчу убакыт келет буюрса. Негизи чыгармачылыкка деген мындай тынбай иштеп туруш керек да. Тынбай бир ай иштебей койчу, рейтингиң түшүп эле эч ким тааныбай калат да. 2 ай иштебей койсоң. Сиз ошо тынбай иштеп туруш үчүн сиз кандай максаттарды койдуңуз эле да? Мисалы адам эгерде кичирээк максат кое алса, ошого жетип калса, андан кийин иштегиси келбей калат да. А сиздин эмне максатыңыз бар ушул убакка чейин тынбай иштеп келесиз 10 жылдан бери? Максаттарыбыз өтө бийик. Эң биринчи максатыбыз эле мындай историяда калыш керек да. Историяда калыш керек. Ошол биринчи максат. Андан кийинки максаттар проектлер, эл эмнени каалап атса менденчи, эмнени көргүсү келип атса. Чындап кээде комментарий, сен мондай ролду ойносоң деле жарашчудан экен, мынтсең деле болчудан экен, серьезный роль ойноп көрүшүң керек экен деген дагы элдердин өздөрүнүн мындай сунуштары бар да. Ошолор мындай акырындан аткарылып келатат да, анткени эл ошондой көргүсү келип атат мененчи. Ошондуктан чыгармачылыкта мындай чеги жок максаттарыбыз. Чеги жок максаттарыбыз. Эгерде историяга кирип калсаңыз токтотуп коесуз болчу. Жок, эми аны токтоп калыш эмес да. Шарт эмес да. Да, туура айтасыз. Иштей бериш керек дайыма. Туура айтасыз. Мындай да, дайыма актуальность болуп туруш керек да. Дайыма хайп болуш керек. Хайпта эми мындай жаман жагыңа эмес, жакшы жагыңа хайп болуш керек. Хайп болуп туруш керек. Ушу залыңыздын стенасында обои бул ошондо же бул ошо строительдердин сөзү менен эмне деп койчу эле чопа? Мо обойду. Эме жидкий обой, декоративная штукатурка. Декоративный жидкий обой деп аттыңыз. Таң калдым мен. Жок, декоративный. Бул эме жеңем вкусу менен жазылган окшойт да? Ошо жеңем вкусу менен. Жеңем вкусу менен менин спонсорством менен да. О, машалла. Могул жерге мисалы телевизор коесуз. Бул жерди азыр айтып атпаймынбы, до конца бүтө элек. До конца бүтө элек. Ана чейин бүтө элек бир үйдүн бир 10. Мен сизди аябай эле шаштырып турмундан да. Аябай шаштырсың. Даже бүтө электи чалгансың бир жолу, билесиң? Бүтө электи эле чалып алдым эле. Бүтө электи эле шыбалып атканда чалгансың. Аябай спокойный экенсиз да, ошондо да жооп берип, канат жакында бүтөм деп, шашпа деп, шашпа. Анда биз Самат байкенин кийинки комнатасын өтөбүз. Анан баягы эми бул тарыхта калыш үчүн, элге эмгек сиңириш үчүн адам изилдениш керек, окуш керек, чтобы кийинки жаштарга да өзүнүн тарбиясын бериш керек, образованиясын бөлүш керек. Азыркы убакта кайсыл китепти окуп жатасыз? Биз болсо могу китепти досум белек кылган. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны дегенчи. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп. Аябай кызыктуу китеп. Кайсыл жерине келди? Жок, азыр жеңең окуп атат. Бизде очередь менен неме кыласың. Мен иште жүргөнүмө байланыштуу жеңең окуп атат, анан бүткөндөн кийин мен окуйм. Бул жакка ошол ремонт болуп атат окшойт да? Үстү асты дыр деген балабыз деле көнүп калды. Биз деле уктай беребиз дырылдап. Психологиялык жактан сизге зыян тийбейби? Жок, эч кандай зыян тийбейт, анткени үйдү алгандан бери эле ушул ремонт деп келатабыз, анан мээ көнүп калды. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр Самат байкенин үйүн дагы мындай айлантып көргөзүп чыгабыз. Жакшылап карап алыңыздар. Эгерде сиздерге Самат байкенин дизайны жакса, сиздикиндей кылып туурап ала берсе болобу? Болот, мага байланышсын. Мен эме досум бар, Азамат. Дагы бир кызык айтпаймынбы? Бул үйдүн дизайнеринин аты Азамат. Стройка кылган балдар досум, классташым жазады, Азамат аты. Анын жанындагы 2 жардамчысы бар, экөөнүн тең аты Азамат. Анан мебель Азамат деп койсуз. Мебель койгон балдар дагы Азамат ошондой. Бул үйдө вообще 5 Азамат иштеди да. Полный Азаматтар жасаган турбайбы? Ошо 5 Азаматтын номерлери бар. Эгер жакса дизайн берем номерлерин. Кайсы Азамат сизге жакса ошону сурайсыз. Бир түшүнгөн деле жокмун кайсыл Азамат жагат экенин. Кудай буйрса бир 10% бүткөндөн кийин бул жакта шерне тосуп, конок тосуп калат экенсиз да. Ооба, Кудайым буйрса. Досторду деле чакыр элекмин, эч кимисин деле үйгө чакыр элек. Сен деле келип атасың. Yes! Мына урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер подписка кылган унутпасаңыздар жана комментарий калтырып турсаңыздар, мен эч ким көрө элек сырларды көргөзүп турам сиздер. Болгондо да шоу бизнес дүйнөсүндөгү Самат Эркинбековдун үйүн кийинки комнатасына өтөлү. Жүрүңүз. Жүргүлө. Жакында эле балалуу болдуңуз, буюрса. Балаңыздын атын ким деп койдуңуз? Баламдын аты Иманчик. Канчанчы балаңыз ошондо? Биринчиси. Биринчи балаңызбы? Бир эле балаңыз барбы? Ооба, бир эле.
Коюңузчу. Чекине алмайм. Мен 40 жаштагы киши эмесмин, канат, пожалуйста, давай. Мен 3 балалуу болуп калдык деп Жок, мен жаш элемин да, биринчи балам. Ыйман деп атын ким койду? Иман деп өзүм койдум. Негизи ошо мурда бойдок кезиңизде эле ойлодуңуз беле атын Ыйман деп коюп? Жок, ошо кийин ошо жеңең да варианттарды айтты, мындай кылалык дегендей. Бирок бул жагына сиз жеңип кеттириз да? Конечно. Kanat жүргүлө чай ичкиле. Бар экен го жеңем. Жеңең чай дайындап атканда мен баланы карашып турам. Анан айтып атпайсызбы сиз ошо көп жылдан бери балалуу боло албай жүрдүк, анан 5 жылдан кийин балалуу болдук депчи. Ушул нерсеге эмне түрткү болду, кандай кыйынчылыктар болду? Ошо эмне себептен балалуу болбой жүргөнүбүздү биле турган болсок, башында эле балалуу боло алмакпыз. Бунун баардыгы Аллах Тааланын берген бизге сыноосу эмес, баягы буйругу. Аллах Таала ошондой буйрукту. Балким эми биз жаңы үйлөнгөн кезде балалуу болуп алсак, балким кыйналып калмакпызбы, же баланы кандай карашты билбей калмакпызбы, же билбейм, балким даяр эмес болчубузбу. Бирок күтүп жүрдүк, аябай күттүк. 5 жылдай күттүк. Андан кийин 5 жылдан кийин ошо иманчыбыз төрөлдү. Иманчыбыз дагы ошо как раз жаңы үйгө төрөлүп, жаңы үйгө келип калды. Мунун аркасынан дагы чоң-чоң ырыскы, чоң-чоң ийгиликтер келип атат биздин үй бүлөбүзгө, Кудай буйруса. Машалла. Үйлөнгөндөн кийин канча жыл ушу батирде акча төлөп жашадыңыз? Биз үйлөнгөндөн кийин бир 2 жылдан ашыктай жашадык үйдө, Агыргөдө. Менден улуу агам бар, жеңем. 2 жылда жашадык. Агам бар, жеңем бар, эми ал бизге ата-энеде эле болуп калган. Байкем менден 4 жаш улуу болсо дагы, бирок өзүнүн баягы акыл насаатын, кеңештерди дайым алып турабыз ал адамдардан. Баягы ата-энебиздин үйүнө барганда эле Агыргөдөгө барып турабыз. Ал жакта ошо жеңебиз менен байкебиз жашайт, балдар мененчи. Ал жакта ошо 2 жылдай турдук. 2 жылдан кийин анан кийин батирге чыктык. Негизи биз сизде батирде да жашап жүрдүк. Чыгармачыл көбүнчө мен сизде мындай чыныгы чыгармачыл адамдар, булар дүнүйөнүн артынан, акчанын артынан коолобойт да. Булардын бул жашоодо чыгармачылыгы ошо элге жакшы нерсени тартуулоо да. Анан жеңеме суроо бергим келип атат, ушул чыгармачыл адамга турмушка чыкканда эмнелери мындай өтө сизди кыйнады, мисалычы? Же балким кызганычтар болду, же балким жакында Instagram'ды сиз ламайт этип койдуң, что баардык кыздар заказ менен. Чыгармачыл адамдын мындай жан дүйнөсү назик болот деп коет го. Ушундай да. Анан кыйынчылыктардан мындай съемкалар болгондо ошо круглосуточно ошо съемкасында болот. Көңүл бура албай калат да. Сиз түшүнөсүзбү ошо? Конечно. Башына түшүнбөйдү эле. Жок, билбейм, мен өзүм деле мындай кызганчак деле киши эмесмин. Түшүнөм ушуну жакшы. Повод бербейт турбайсызбы сиз, повод бербейт. Кармал электим да. Кыздар менен сүйлөшүп кармал электим. Кыздар менен сүйлөшүп кармал электим. Тамаша. Эми кызганчак деле эмес, чоопунай андай эле. Өзүм деле ал кызганчакка алпарганга жол бербейм. Анан албетте мындай, конечно, съемка өзү айткандай, съемка учурунда түндөп жүрүп калабыз съемкада. Ошол учурда үй бүлөмө кичине көңүл бурулбай калат. Бирок аракет кылам, мындай акыркы учурларда аракет кылып калам. Атайын бош убакытты тандап, бош убакыт эртерээк жумуштан эртерээк келип, эртерээк бошоп аракет кылып, үй бүлө менен эшикке чыгып, жаныбызда парк бар, ошол жакка чыгып сейилдеп, өзүм дагы эс алам. Сиз кино жаатында, мисалы кино жаатында дагы иштейсиз, ошо кинолорду элге жакшы кинолор тартасыз жана той дагы алып барасыз да. Ооба. Анан ушул экөөнүн кайсынысы сизге көбүрөөк киреше алып келет? Той алып келеби же кино алып келеби? Экөө тең эле бирдей эле кирешеси. Кинонуку жакшыраак болот. Кинонуку баягы көбүнчө жан дүйнөңө жакыныраак нерсе. С удовольствием иштейсиң да. Тойдо деле ошондой. Тойдо деле жакшы настроение менен, жакшы маанай менен иштейбиз. Анткени эки жактыкы тең эле бирдей эле, кыскасы доходдор. Чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө жалпы канча жылдын жүзү болду?
2008 ушу тамашага келгенбиз. 2008ден бери канча жыл өттү ошондо? 13 жылдай болуп калды ушу. 13 жыл болуп калды. Чыгармачылыкта иштеп атканыбызга. Бул жака да өзгөчө баягы жана Азамат байкелер айткандай жакшы экен да. Өзүңүздөр көрүп тургандай Самат байкенин үйү бүтө элек деле кыйнап көргөзө элек. Эми бүткөн 0% бүтө элек экен, калган полный эле бүтүп калыптыр. Сонун болуп калыптыр үйүңүз, кут болсун. Рахмат. Бул жакта элитный район болуп аткандан бул жактан балкондон да көргөзүп койсоңуз болот. Соседтери да аябай бай адамдар окшойт. Бул комнатаңыз душпу кандай ошондо? Жок, бул комната болсо эми кийимдер илген гардероб болот. Азырынча бүтө элек, ошон үчүн кийимдерибиз коробкаларда илинип турат. Машалла. Ушул жака кирип кийинип алат экенсиз да? Ушул жака кирип кийинип, бул жакта ушул бөлүшүп алабыз да, бул эме шкафтар меники сеники болуп. Бул жакты толугу бүткөндөн кийин көргөзөлү анда сизге. Ал эми мага кирип келатканда эле сиздин прихожкаңыз аябай жакты да. Аябай сонун кенен экен да. Бул мисалы бул үйдү алып атканда сиз прихожкасына карадыңызбы, же залына карадыңызбы, же кухнясына? Кайсы сизге өзгөчө жагат эмес? Ошо киргенде эле ошо прихожкасы чоң экен, ошого карадым. Баягы бут чечип, кичине мынтип нары бери айланып, жамбаш айлангандай. Обычно буга чейин квартирада да жашап жүрдүк. Бул биринчи үйүңүз сиздин, э? Бул биринчи үй. Мурда акча төлөп эле квартирада жашайсыз. Ооба. Эми Агыркөдө квартирага акча төлөгөн жокмун да, өзүбүздүн үйгөчү. Канча 25 жылчы бесплатно жашадым бияктачы. Анан үйлөнгөндөн кийин өзүнчө бөлүнүп чыктык, анан кийин башка жака Агыркө эмес экен да, төлөйт экенсиң да. Түшүнөр да бар. Бул ошо прихожкасы жакта, анан могу кирип келгенде эле негизи сен келгичекти жазап жетишип каламбы деп ойлоп аткам негизичи, анан жетишпей калдык. Бияка эмне эле жанагындай картиналар, Турсунал деген досум картина тартып атат ошол жакачы сүрөттөрдүчү. Эшиктин свети негизи көбүнчө баягы эркектер ак носки кийбейбиз да. Мындай чтобы бат кирдейт депчи, кара носки кийбейбиз, кир көтөрүмдүү деп. Эмне себептен эшиктин светин ак светтерди алдыңыз? Негизи менин оюма койсочу, мен маякты шыбап туруп, чаң чыкпагандай кирип эле жашап алмак экенмин. Шыбап туруп эле акилеп туруп эле жашап алмак. Ошол пайда ден соолукка деп. Анан биз өзү эркектер кыйын боло берет экенбиз, бирок болбой эле баары бир дизайнер баягы. Дизайнерство, анан кийин мындай вид деген, анан свет, вкус дегендер баары аял зат экен да. Жок типу деп коет, анан бирок болбой эле келинчегим мындай кылалык, тигиндей кылалык, монткенде красиво көрүнөт, анан мындай көрүнөт, тигиндей көрүнөт. Хорошо деп эле анан келинчегимдин мындай вкусу да, эшиктер. Давай белый свет сделаем деп хорошо деди. Сиздин вкусуңуз жок экен да, негизи. Вкус вкус жок менде, мындай чарба жумушка, анан мындай дизайнерство, анан мындай жеке дегенге кызыгып эмес. Жаныңызда Кубаныч Курманбеков байке дагы Жора байке деп коелу, соседиңиз деп уктум да. Анын вкусу кандай? Анын вкусу өзү архитектурада окуган. Отделение болуп кетсе дагы 2 жыл достор бар да. Аныкын деле ошо анын группалашы Азамат экөөбүз ошо бирдей ремонт кылып ушинтип бирдей келип жүрдүк да бул жакачы. Бирок мен биринчи көчүп келдим, анан кийин Куба бир ай 2 айдан кийин көчүп келди. Үй канча жыл дегенде бүттү ушул үй? Бул негизи 1,5 жыл мурун алганбыз. 1,5 жыл мурун алып, анан кийин салынып бүтө элек болчу, до концачы ремонт немеге берилек болчу да кыскасы. Анан кийин 1 жыл баягы былтыр эле баштаган негизи ремонтту, анан карантин болуп кетип токтоп калды орто жолдон бир аз. Анан кийин кайра күздөн баштап ремонт кылып. Общий эсептегенде акча канча кетти ушул жака? Ошо үй менен ремонт менен кошкондо 6 миллиондон бир аз ашты да. 6 миллиондон ашып кетти. Ошондо примерно $65,000 да? Ошондо $75,000 да. $75,000. Машалла. $75,000. Аябай мындай. Конечно, мендей накачанный болбосоңуз да, акча жагынан аябай накачанный экенсиз да. Жок. Ушунун баары эмгегиңиз менен, мээнетиңиз менен болуп жатты да. Канча деген кино тарттыңыз, канча деген жаштарды үйлөнттүңүз. Кыздын ролун ойногон бул күнөө болот, анан көбүнчө Жора Гуля деген сиздерди көп актуалдуу болуп сиздер жөнүндө сөз кылып атышты. Анан ошого сиздин көз карашыңыз кандай болду? Кайрадан ошол Жора Гуляны тартасыздарбы же болуп токтотосуздарбы?
Экинчи частын тарткан атабыз, экинчи бөлүгүн Жора Гүля киносунун. Бул жана биринчи сурооңо жооп берип кетейин. Бул ойногон болбойт, аркы берки дегенде. Эми баягы эле сөздү айтат элем, бул биринчиден чыгармачылык. Экинчиден ошол кыздын ролун кинодо ойногонго болбойт деген конкретный фатва чыкканын уга элекпиз. Баягы диний жаатта деле ушул да бир фатва чыкса, ушундай болбойт мындай деген нерсе болсо, анан биз ошону эме кылат элек да. Угат элек да. Анан бирок эми жалпысынан мындай бул туура эмес көз карашта деп баягы алымдарыбыз, молдокелерибиз айтып калат. Бирок ошол эле учурда суроо ошол кинонун ичинде эмне маани берип атасың элге. Эгерде балдардын баардыгы кызча кийинип ушундай деп пропагандалай турган болсо, анда уже бул нерсе точно харам да. Биз дагы диндар адамдарбыз, биз дагы билебиз ошол анча-мынча болсо дагы билебиз. Динден кабарыбыз бар, Алладан корккон инсандарбыз биз деле. Бирок ошол эле учурда суроо ошол тартып аткан киноңдун ичинде Жора Гүлянын киносун көрүп чыгышсың баштан аягына чейин. Бул элге кандай мындай туура жагынан тартканбыз биз аны. Бул нерсе болбойт, мынткенге болбойт, бул мындай кылган болбойт, алдамчылык деген нерсе болбойт. То есть туура эмес жактарды көргөзгөнбүз да. Бунун баардыгы эле мындай ички дүйнө ниеттен болуш керек деп ойлойм. Анан кийин кээ бирлери баягы өздөрү хайп кармаш үчүн эле чыга калышып, анан сен разнаразга чакырам, анан сен муну ойнобо, сен тигинти ойнобо дегенде ал отуруп алып сен муну иштебе, сен тигини иштебе деп ал нерсени эч ким чече албайт да. Бирок албетте биз өзүбүз дагы диний жактан түшүнүгүбүз бар. Экинчи бөлүгүндө дагы жалгыз эле Гуля менен эле ойной бербейм, дагы андан башка дагы образдарды, жаңы образдарды жараткан атабыз. Ал жакта дагы өзгөчө ролдорубуз бар. То есть биз ушул чыгармачылык менен элди мындай жакшы жакка тартуу эң негизгиси мына жүрөктө ошондой эмебиз бар, ниетибиз бар. Элди Жора Гүля болуп, аял болуп кийин ойноп атсаң дагы зато жаман нерсени көргөзгөн жокпуз, элди жаман жакка үндөгөн жокпуз. Тескерисинче юмор аркылуу элге мындай жакшы нерсени бергибиз келип турат да. Азыркы убакта намазда окуп атат деп угуп калдык. Ошол канчалык деңгээлде чын? Чын эле 100%. Намаз Ошо канча болду тургузган? 5 убак тургузуп окуп атасыз азыр? Ооба, ошол бир 2 ай болуп калды окшойт. 2 айдан ашып калды бир аз. Аракет кылып 5 маалды калтырбай окуганга аракет кылып атабыз. Намазыңыз кабыл болсун дейли, сөзсүз түрдө бизге да ошол нерсе жуксун. Анан кино жаатында жүргөндө баягы тамашоодо чыккан жалпы балдар, байкелер десек болот. Өзүнчө команда болуп бөлүнүп кеттиңиздер. Мисалы Эмил байкелер 50-50 квартал болуп, сиздер ак өргө Сити болуп, ар кандай болуп бөлүнүп кеттиңиздер. Анан мурда баштан бирге эле ак өргө Сити болчусуздар. Эмне себептен ошол команда чачырады? Мисалы Эмил байкелкөңүздөр мурда кинодо постоянно чогуу жүрүшсүздөр. Эмне себептен бөлүндүңүздөр? Себеби бул ортодо келишпестик болду. Жок, бөлүндүк деген нерсени дагы мындай эме айта албайм, мындай бөлүнүп кеттик депчи. Элдин көз карашы боюнча баягы башында булар неге бөлүнүп кино тартып атышат деген да ойлор болупту да. Себеп дегенде бул биринчи эле кезекте Кыргызстаныбыздын рыногу кичинекей эле. Бир казактардыкы же өзбектердикине окшоп бир кино чыгарып миллиондогон монтип доходдорду алып келе албайсың. Анан кийин биз чоңоюп, бирге чоңоюп, бирок ар кимдин монтип өсө турган, ар кимдин өз оокаты бар, мындай ар ким өзүнүн жолун тандай турган убакытка келип калдык да. Себеби жаңы үйлөндүк, бала чакалы болдук дегендейчи. Анан баягы эле жаш кездегидей монтип эле топтолуш эле жүрө берсең дагы болбой калат да. Ошондуктан бул жактан бир кино тартылса, бул жактан бир кино тартылса, эки жактан эки доход деген. Ортодо атаандаштыктар болобу сиздерде мындай? Жок, андай билбейм, менин жүрөгүмдө андай нерсе жок. Бирөөгө атаандашы, бирөөнү мынтип, анан бирөө өсүп келатса аны деген нерсе жок. Биздин балдар арасында деле андай жок болуш керек деп ойлойм да. Мындай мамилеңиздер мурдагыдай эле биргеликте азыр? Мурдагыдай эле. Азыркы учурда Эмил экөөбүз азыр бир сериалга тартылып атабыз. Эмилдер сериалга чакырышкан мени келип. Тартылып бер, ойноп бер. Ал жакта кандай акча аласызбы же бесплатно эле жардам бересизби? Акча алам, албетте, баардык кылган иштериме акча алам. Алар келип ойноп берсе акча берем. Ушундай эми.
мурдагы адамдар айтышат да, ошол кино жаатын негизи тамашоо тармагында балдар туура эмес жакка буруп таштады деген да сиздерге комментарийлер айтылат. Ошол нерсеге сиз кандай жооп бермей элеңиз? Туура эмес жакка бурганда кандай? Мисалы кинонун деген аябай мындай өтө терең маанинде болбой калды, эптеп элди күлдүрүш керек болуп калды деген да сөздөр айтылат. Элдин талабына жараша иштеп атабыз. Эл эмнени кааласа. Эл эмнени кааласа, ошондой нерсени кылып атабыз. Ошол эле бизди сындап аткан адамдардын кинолору бир жерде архивде эле жатса керек азырчы. Анткени ошо бизди сындап аткан адамдардын киносун биз көрө элекпиз да. Бул кино чыкты, кинотеатрда жарып атыптыр элдин баардыгы. Майрамда, Ноорузда уш киного кетишиптир. Бир жеринде да ушакка келишиптир, ушу киносуна келишиптир. Бул сындап атпады эле, бул молодец экен деген көрө элекпи. Анткени калың журтка биздин талантыбыз, сүйлөгөн сөзүбүз жагат. Ошондуктан биздин кинолорубузга кинотеатрга келип атышат. Ошон үчүн көрүүчүлөрдүн саны көп болуш керек. Ооба. Заманга жараша эле го дейм. Акыркы убакта жаңы жылда кино тарттыңыз, жаңы жыл жөнүндө кино тарттыңыз. Ага чейин да кино тартып келдиңиз. Кайсыл кинодон алдыга кетип, кайсыл кинодон ылдый кеткен? Бир акыркы киноңуз сизге ушу киреш алып келдиби? Жаңы жыл тууралуу кинобуздан бир аз эме болуп калдык. Жакшы киреше болбой калды. Эми бир киноң жакшы болот, бир киноң биз өзүбүз ойнобой коюппуз ошол ролгочу. Өзүбүз ойношубуз керек. Көрсө эл бизге келет экен да, биз ойлогонбуз жаңы балдарды чыгарып мынтип эме кылсакпы депчи, мүмкүнчүлүк берели дегенбиз да жаңы балдарга. Көрсө бизге көнүп калган экен элдерчи. Биз ошону түшүндүк дагы. Анан эми кайра Жора Гулянын экинчисин баштайлы деп атабыз да. Ошон үчүн өзүбүз тартылып эле ошо жаңы балдарды лучше жаныңыздар калып эле. Жаныбыз калып жүрсө анан алар өздөрү бир күнү эле чыгып кетишет. Жора Гуля менимче кинолоруңуздун арасынан эң көп киреше алып келген кино. Бул ошол эң көп киреше, жалпы ушу биз иштеген кинолордун арасынан эң жакшы кассовый болгону ошол болду. Ошол үйдү дагы алышыбызга ошо Жора экенин Гулеженин жардамы жакшы да. Ошол аркылуу реклама кылып аттыңыз да. Ооба, ошол аркылуу реклама, ошол аркылуу кинобуз тартылып, ошол аркылуу элдин оозуна алынып жүрдүк да. Үйлөнгөндөн кийин, мисалы мындай акча жок калганда күндөр болду. Мисалы Самат Эркинбеков болуп популярдуу болуп жүрүп, бирок ошол убакта эле акча жок болуп калып, арыстап кыйналганда күндөр болдубу? Ооба, албетте болот. Андай күндөр деле болгон. Эми баягы бизде Кыргызстанда болот андай нерсе, чыгармачыл адамдардачы. Бирок мен азыр түшүнүп калдым ошол нерсени. Азыр мындай материально дагы жакшы байлык топтоп алыш керек экен. Себеп дегенде чыгармачыл адамдык ар кандай болуп турушу мүмкүн. Бир күнү эч нерсе идея келбей калып иштебей калышы мүмкүн, бир күнү ар кандай болуп турушу мүмкүн. Ошондуктан мындай бардык нерселерге даяр болуш керек деп мен өзүм дагы мындан ары мындай материалдык байлыкка дагы иштейин деп чечтим да. Дүйнөнүн аркасынан аябай кубалайм деп деле айта албайм. Эми просто жашоого керектүү нерселер. Жашоого керектүү. Негизи чыгармачыл адамдын курсагы тоок болуп турса, үйү жакшынакай болуп турса, үйү эч нерседен кыйналбаса, эч нерсеге муктаж болбосо, чыгармачылыгында жолго түз жакшы өзү ойлогон жолго кете берет да. Ошондуктан менин оюм үй бүлөмдү жакшылап камсыздап алып туруп, бардык муктаждыктардын баарын чечип берип алсам, жумушта жүрөк тынч иштейсиң депчи. Ошондой позиция менен Самат Эркинбеков мурда 1-2 жыл мурда той алып барбай калган да. Анан азыркы убакта акыркы убакта тойлорго чыга баштадыңыз. Эмне себептен тойдон кетип туруп кайра келдиңиз? Тойдон кеткенин себеби бул кино жар-жарчыгыс менен сүйлөшүп кеттирлер. Кино жагына эме кино жагы мындай көбүрөөк басым жасайын кино жакка дедим. Анткени той алып барып көпкө жүрсөң, кинонун сценарий жазып, иштегенге кичине кыйыныраак болуп атат. Творчество менен ошондо тойду алып кетиш бул өтө оор да. Оор болуп атат да. Мен азыр ошону аракет кылып атам, экөөнү мындай бирдей алып кеткенгечи. Негизи антсе деле болот. Адам кааласа баардыгы болот дегендейчи. Ошондуктан азыр тойда калып баштадым, киного да тартылып баштадым. Башкасын да кылып баштадым. Ошондо сизде айына тойдон түшкөн киреше, кинодон түшкөн киреше негизи айына примерно канча сомдой табасыз? Эми мен негизи өзү
аябай мындай пафосты жаман көрөм. Үйүмдү деле эч кимге көргөзбөйүн дегем өзү негизи. Буга чейин ак өргөдөгү деле үйүбүздү көбү тарталы дегенде көргөзчү эмесмин. Себеп дегенде көрбөй эле койсунчу дечүм да өзүмчө. Биз эми артистпиз да, телевизордон эле көрүп турсун депчи. Бирок көрсө биз элдин адамы болуп калыппыз, элдин уулу болуп калыптырбыз. Анан эл бардыгы мындай кызыгат экен, биз кандай жашайбыз, кандай эме кылабыз депчи. Бул бир. Экинчиден, чыгармачылыкты жаңы баштап келаткан адамдар үчүн дагы артисттер дагы жакшы жашоодо жашай алат. Артисттер дагы өздөрү үй сатып ала алат. Артисттер илгерки эмес, башкача жаңы заман келатат деген нерсени дагы бергим келип турат. Баягы жаңы баштап келаткан чыгармачыл адамдарга, балдарга, үй ала албай жүргөн чыгармачыл адамдарга да мотивация болот, балким. Үйлүү болушат сөзсүз түрдө депчи. Ошондуктан тартканга уруксат берип атам. Ошон үчүн тартканга уруксат берип атам. Баарына эмес бирок. Ооба. Роднойлорго эле. Роднойлорго. Жанатан бери сизден интервью алып отуп чынында тамакты көрүп аябай аппетитим ачылып, жегим келип атат эмнегедир. Мен айтайын деп, улам айтайын деп сен сөзүң бөлбөй эле коеюн дедим. Бул эмеден тамакка карачы, дасторконго кара, бул тиги эменин жаныштын тоюнан. Жаныштыкы? Тойлук. Жанышпай кечин үйлөнүп, сиз алып бардыңыз ошол тойуна. Эмне деген стиль тандалгансыз ошондо? Башкача тамадасыз го? Эми биздин өз тойлор мындай окшош бири-бирине окшош бараткандан мындай өзгөчөрөөк кылайын деп. Жанышка айттым, 90-тык. 90-тык да? 90-жылдардагы стилдегидей алып барайын. Кандай болду той? Шуткалар өттү? Аябай шуткалар. Мен ойлоп аткан шуткалардын баары өттү. Сонун болду вообще. Аша бүгүн рахат алып жеңеме мактанып отурган кезиңиз келди. Ооба да, жеңеңе келип эле сразу көрдүң мени дедим. Жеңеме шуткаларыңыз өтөбү? Өтөт. Жеңе өтөбү? Экөөбүздүн шуткаларыбыз бири-бирибизге аябай өтөт. Подозрение го. Жакында эле инстаграмыңызды взломать этип кетишти. Ошондо кандай нерсе болду? Мисалы бул инстаграм азыркы убакта мындай визитный карточкаң да. Сен инстаграм өзүнчө бир чоң телеканалың. Бул сенин лицоң десек болот да. Ошол инстаграм взломать этип кеткенде сизде кандай мындай ойлор басты? Ушул желание жокпу? Бир сыйра кичине мындай депрессия болдук. Мен дагы, келинчегим дагы керек болсо туугандардан бери чалып кандай Самат жакшы элеби, башың аман болсо болду деп атышты. Мен ошол сөздөрдү угуп отуруп түшүндүм, что азыркы заманда ушул социальный сеть алдыга чыгып кеткенин түшүндүм да. Аябай мындай керек нерсе экенин түшүндүм да. Инстаграм аккаунт взлом болду. Взлом болгондон кийин ошо бир жумача эч кандай страничка жок жүрдүм. Кыйын эле экен, элге кээ бирлер даже эмне көрүнбөй кеттиң, каякта жүрөсүң, сени таппай атабыз дегендер болуп атты. Сен көптөн бери көрүлүп, ошон баары эле моюңа тие берет экен. Анан ойлондум дагы, өзүм дагы баягы бир орунда тура албагандыктан, кой жаңы страничканы кайра эме кылалык деп анан ошону ачып ошону менен иштеп баягы эле көрүүчүлөрүмдү кайрадан топтоп алдым деп айтсам. Азыр уже аны унуттуңуз аны, Ал нерсе кой берген. Берип калат деген үмүттөнүп жүрөсүзбү? Эми азыр билбейм, көрөбүз, балким эгер берип калса деле жаңы страничкам азыр жакшы болуп аткан кези да. Ойлонобуз, көрөбүз аны. Балким берип калса сатып жүрөм. Буюрса берип калса. Бирок баары бир соц тармакта жүргөнгө баары бир кыйналбай койбойсуң. Сиз туура түшүнөм. Мен да убагында YouTube каналым жабылып кеткен. Ошондо бир жума кадимкидей депрессия болгон, эчтеке желание жок. Буну да сиз да аябай жакшы түшүнүп атабыз. Мунун баардыгы эме всё к лучшему деп коет го. Эгерде мен страничкам взлом болбогондо балким мынчалык мотивация болбой, анан мынтип күнү түнү балким иштебейт элем да. Анан курсактык болуп жатат. Азыр болсо дайыма инстаграмды мындай аябай жакшы карап калдым да. Жакшы карап калдым, жакшы иштеп баштадым. Маани берип баштадым да. Дагы жакшы жаңылыгыңызды бөлүшүп элексиз го деп ойлойм. Анткени машина алды деп досторуңуздан уктум. Өзүңүз инстаграм баракчаңызга деле чыгарганыңызды көрө элекпиз. Ошондуктан биздин көрүүчүлөргө сиздин эмне машина алганыңызды көргөзгүбүз келип атат. Жана мага да интересно болуп жатат. Анан машинаңызды көргөзгүчөктү сиз биринчи сейфиңизди көргөзүп койсоңуз канча акчаңыз бар, Макул, биринчи сейфимди көрсөтөйүн, анан машинаңызды жүрүңүз. Үйүңүздөн нерсе чыккым келбей экен да, ушул диванга отуруп эле эс алыш керек окшойт да. Кино тартпай элечи. Салкындан үстүндө бирок аябай. Эс алып кичине уктап кетпейсиңби? Эс алып уктап кетчү деле диван экен, мындай сонун экен.
Bunun баарын уже мебелдердин баарын сатып алганга эле бир топ акча кетет да негизи. Бул мебелди болсо Эмил эме подарка кылган. Эмил миллионбу? Эмил миллион, Эмил миллион. Үйүңө көрүндүк болсун деп. А Эмил байкенин үйүнө сиз эмне подарок эттиңиз? Эмилдикине бар элекмин, барсам буюрса подарок этем. Бир шырдак подарок эттиңиз? Шырдак же бир. Ден соолукка пайдалуу штобу? Же төшөк, Же жер төшөк жаздыгы Жер менен. төшөк жаздыгы. Шейшеп менен ороп ичине. Койдун жүнүнөн тигилген. Ансы эме, ичине сейфиңизди көргөзбөйсүзбү? Сейф. Сейфиңиз каякта? Сейфти мен Канча акча? сейфти чын айтканда эме жеңең билбейт. Эч ким деле көргөн эмес. Сага эми баягы болушунча сырымды айтып көп нерсени айтып салдым. Сейфиңизди көргөз. Сейфти көргөзөйүн. Эми ичинде азыр акча Ошондо бунун астында акчалар бар, жакшы. Унчукмай жок, Унчукмай жок көрүүчүлөр, Самат Эркинбековдун азыр акчага топтогон сейфин көргөзөбүз. Не болот, шеф? О. Сейф. Самат байке, эле реально ойлоп отуруп эле сейфиңизди көргөзөт да, калай сейф? Сейфти ошо. Көргөзөйүн. Урматтуу, мына Самат байкенин тапкычтыгына да баа берсек болот. Эгерде ким ушундай туугандар мындай да. Сейфиңизди көрсөтүңүз, аны сизде сейф бар, аны тигип дейт. Бар дедим, аны эмне дейм. Көрсөт дедим. Мен чүр эле көргөзөт казыр. Могул астын ачат, либо могул жакта темир бар го деп ойлогом да. Могул сейфтин кодун эч ким билбейт да. Могул наски сейфке кирбей алат турбайбы? Жок, буга эме тыйын салып копилка. Чындап эле жеге билбейт экен да. Эси бияк түйүлүп калса тапанга салып коет окшойсуң да. Бияк түйүлүп калса бул жака. Жок, адамдан амал качып кутулбайт деген ошол. Самат байке, сиздин үйүңүздөн коштошолу да, анда бисмилла деп чыгалы да машинаңызды көрөлү. Жана сиздерге убада бергенде эле биз Самат Эркинбековдун машинасына келели деп чечтик. Машина кут болсун. Рахмат. Шеф. Эмне себептен ушул бийик машинаны алдыңыз? Бийик машина эми кичине съемка менен нары бери жакка чыкканда кээде тоо ташты аралап калабыз. Ошого ылайыктуу кылып алдым. Бул канчанчы машинаңыз? Мен көп эле алмаштырып салдым машинаны, алып эле сатып эле. Эсиңизде деле жок, Мен машинам, конечно, кнопка менен өтө албайт. Ключ менен. Бунун объему канча акчага алдыңыз дегендей? Объему 4-7. Ушул майына чыдайсызбы эме же газбы бул? Жок, май эле. Чыдап атам. Кымбаттап аткан убакта, Ооба, ошондой. Өзүңүз чоң объемдуу машиналар жакшы көрөсүз. Ошо жагып сүйүктүү машинаңыз бул. Ооба, мага жаккан машинам өзү. Ушундай машина алам деп эле ойлонуп жүрчү элем, бийигирээк. Анын үстүндө балалуу болгондон кийин да коляска салат экенсиң, аркасы дагы баардыгы мындай кенен мындай. Ошондо бул 3 месталуу, Жок, 3 местал эмес, 3 ряд эмес. Аркасы ошо кенен да багажыч. Сиз кичинекей көрүнүп каламын болсо, наоборот, чоң көрүнүп калат экенсиз. Чоң киши болуп калат бекенби айдап? Бизде жана жол салып атканда пикап айдап Кытайлар жүрөт го, ошондой көрүнүп калат экенсиз. Рахмат. Ошондой көрүнүп калат экенсиз. Бирок сизге аябай жакшы жарашат экен мындай. Машинага болгон симпатияңыз, өзүңүздүн көз карашыңыз да аябай сонун экен. Машинанын артын көрөлү да биз. Арты кенен турбайбы, шеф? Бүгүн сиз эки сөз долбооруна макул болуп, ушул жака келип, бизге тартылып берип койгонуңузга терең ыраазычылык билдиребиз. Эч кимге көргөзбөй машинаңызды көргөздүңүз, үйүңүздү көргөздүңүз, болгон байлыктарыңызды көргөздүңүз. Элге да кайрылып кетсеңиз. Негизи өзүмдүн баягы жеке нерселеримди көргөзгөнгө каршы болчумун, бирок элдик адам болгондуктан элге кызык болот экен. Бул биринчиден, экинчиден ушу мага окшогон чыгармачыл адамдарга, жаңыдан баштап келаткандарга мотивация болсун, что артисттер дагы мындай жакшы нерселерге, ийгиликтерге жетет. Жете алат. Артисттер бир гана чыгармачылык жактан эмес, мындай материалдык жактан дагы кылса болот деген жакшы ниетим менен көргөзүп атам да. Бирок эми анчалык деле чоң байлыгым жок. Азыр ушул жеткен нерсем ушул. Анчалык деле көп нерсеге мындай эметпейбиз, мындай талпынбайбыз чересчур. Болгону ушул үйүбүздө жылуулук болуп турса, айдаган машинең алдыңда машинең бар болсо, чыгармачылыкта ойлонбой көптөгөн жумуштарды кыла бересиң деп ойлойм да. Мына канат болгон байлыгым ушул.
Анан башка дагы эң башкы байлыгым үй бүлөм, бир туугандарым, досторум жана чыгармачылыктан тапкан ушул көрөрмандарым. Албетте мындан өткөн чоң байлык жок болуш керек деп ойлойм. Сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Жана бийиктиктерге умтулуп бериңиз. Эч качан максатыңыздын чеги болбосун. Максат менен алдын көздөйт. Сизди көрүп үлгү алабыз биз, Самат байке. Рахмат. Спасибо вам. Силерге дагы ийгилик. YouTube каналыңарды болушунча качайт этип, болушунча аудитория топтоп, элдерге мындай кызыктуу, жакшы нерселерди тартуулай бергиле, өзүңөрдүн подписчиктериңерге. Ошо жалпы командаңарга менден ысык салам. Ошол TikTok тартып берели. Ооба, TikTok тартып болушунча заман эмнеге буруп атса ошо менен акырын туура жолдо кете берели. Сөкөз бир TikTok тартып кое алам да. Всё. Көрүүчүлөр, эгерде сиздерге эки сөз долбоор кызык боло турган болсо, сөзсүз түрдө анан мен көп нерсени айтам деле унутуп калам. Айтып коюңузчу, канатка подписка болуп коюңуз. Элестетиңиз, бизде 70% адамдар без подписка көрөт экен. Достор, канатка подписка болуп койгула. Анан кийин мен көрөрмандарым дагы мындай канатты жаман көрүп аткан болсоңор, канат менен мамилебиз сонун өткөндөгү пранктан кийин дагы кайра эле жакшы келишкенбиз. Мен анчалык кекчил адам эмесмин. Бардыгын туура түшүнүү менен эле кабыл алдым. Андыктан канат иним менен мамилебиз сонун. Негизи пранкка салган жаша жестко салыш керек. Бирок анда салбай эле коюш керек. Сага буй салсам сиз билип калмаксыз. Билип калмакмын. Көрдүңүздөрбү? Туура айтты. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бул эки сөз долбоору бүгүн биз болушунча серьезный болгонго аракет кылдык. Бир да шутка айткан жокпуз. Давайте иногда серьезный бол деп Самат бай курушкандан мен сиздерге серьезный болдум. Без подписки, без комментарий биздин YouTube каналдан чыгып кетпеңиздер. Обязательно нужна ваша подписка и ваши комментарии.